Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу тез кабар көрүүчүлөрү. Бүгүн 9 сентябрь күнгө карай жекшемби биз азыр Оштогу Фуркат мал базарына келдик. Бүгүнкү жумушубузду биз сиздерге Оштогу пресс чөптүн баасы канча турарын билип берүү менен баштайлы. Мына бул жерде өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. 20дан ашык портер унаасында çöp prestin kalagan türleri satılıp turat. Biz hazır bir çekeden sizlerge bilip bereli. Eğer de sizler mal candık bağıp mal çarbatçılığı menen alektensеңиздер, anda uşul çöptörдү satıp alıp buna uşul çöptörдүн baasına ориентир алсаңыздар болот. Biz hazır özüңүздөр көрүп байкагандай Saman Press'in жанында турабыз. Негизи бул чөп базарда Мада айылынын тургуну Рахманберди абабыз келген. Ассаламу алейкум. Рахманберди аба, бүгүн эмне чөп алып келдиңиз сиз? Мен кара чөп алып келдим эле. Башбулактын беттеги чөптөрдү оргузуп келгем, саргайып калган. Но ошо олар 110 сомдон сатылып атат. Анан саман алып келдик. Бул Saman Press'тер будайдыкы да? Жарпаныкы? Будайдыкы. Кайракы будайлардыкы. Булар дагы ордунда 70 сом, 80 сом болот. Базарга келип 100 сом сатылып атат. Ордунда 70-80 сом. Базарга бул жерге жүктөп келсе 100 сомдон сатылып жатат. Оштун айланасында алып барып түшүрүп бериши мененби ошол? Ооба, 100 сом ичинде да? Жол киресин. Шаардан сыкыртараак болсо 5 сом кошулат. 5 сом кошулат. Жол акысы. Жол акысында 5 сом кошулат. Бензин акчасы да, салерки акчасы. Анан беделер келип атат. Бул деле ошол негизи бул самандар кайсы жерден келген самандар? Ошо бул жагы Куршап айылынан келет. Куршаптан. Анан Башбулак айылынан келет, Акжардан келет. Акжар айылынан келет, Миялыдан келет. Алар жыйынтарын барып бүтүп калды, акыркылары келип атат. Жакшы дейт, орто баа болуп атат. Бул каяктын чөбү? Бул Солбажон деп коет, Башбулактын Солбажонунда. Эгин эгилгенден кийинки чөптөр да. Алдын эгилгенчилер, кийин анан эгин экпей калган жердин чөбү. Негизи менин угушума караганда базарда анан мал чарбачылыгы менен алектенгендердин айтуусуна караганда Башбулактын чөбү эң күчтүү, эң жакшы чөп деп эсептелинет экен. Таза чөп болот. Отун чыкпайт. Ак чөп деп коет. Пышкан чөптөр болот. Алар чөптөр ана алдында турган машиналарда. Алдында. Беден алдында турган. Беден алдында. Бул Башбулактан келген пресс азыр? Бул да Башбулактан келген пресс. Бул канча сом азыр? Сатылышы 120 сом. 120 сом. 120 сом. Жайында канча? Жайында 80-90 сом болот. 80-90 сом, Будан кийин кайсы чөптү айтып бере аласыз? Бедени айтып беремин. Бул беде экен, Беде Сапоз Карасудан келди. Сапоз Карасудан келдиби? 30 адыр айылынан келди. 30 адыр айылынан. Бул канча сом? Ордунда 100 сом болот. Ордунда 100 сом. Бул жердечи? Бул жерде 130 сом. 130 сом. 125 сом. Демек жол акысы менен 135-140ка чейин барып калат экен, Алсыраак болсо 140тан апарат. Бул негизи беденин канчанчы оруму болушу мүмкүн? 3-оруму. 3-орум экен, Жакында орум. Гүлү менен экен, Негизи эң калориясы күчтүү ушул. Жылкылар жейт да буну. Жылкылар жейт. Будан кийин кандай чөптөр келди дагы? Пышкан чөптөр. Башбулактын болуп пышкан чөп. Пышкан чөппү бул? Пышкандан кийин саргайып кеткен өз убагында орулган эмес да. Өз убагында орулган эмес, убакыты өтүп кеткенден кийин коюп, жакшы чөптөр булар да. Бул канча сомдон сатылып атат? Бул 120дан сатылып атат. Аба чөбүңүз канчадан сизге? 110 сомдон берет. 110дон берет экен. 110дон. Көп турушун бир пакет. 110 сомдон экен бул пресс. Ак чөп. Башбулактыкы да? Миялыныкы. Миялыныкы. Миялы, ошол. Бияк бете. Мадыдан келдиби сиздики? Канча деп атасыз? 150. Канчанчы оруму беден? 3-орум. Гүлү менен экен, Ошко жеткиришип беришиңиз мененби? Алармандарга. Негизи бул жерде урматтуу көрүүчүлөр,
çöptün 4-5 түрі сатылып жатат екен. 20-дан асуы импортер тұрат. Бұл жерде қалаған çöp presтерді 100 сомдан 150 сомға чейін сатып алсаңыздар болот екен. Рахманберді байке, айтсаңыз, негізі бұл чөптү кайсы жерликтер сатып алып жатат? Азыр шаардык тургундар, Ошту тургундар, райондор, Кашкарас районунан келген Кашкарчылыктарга, Наримандарга, жана ошондой эле биде Нокатка да кетет анча-анча. Баткенге, Нокатка жол боюнда келгендер үчүн фураларга жүктөп кетишет көбүнчө. Алай Чоңалай районуна дагы жолдо көп көрөбүз да, чөптү жүктөп Чоңалайга алып кетип аткандыгынчы. Алар деле алып атышабы же алып түштү алар? Алар кайсы жерден алат? Башбактан айрылышта калды, Акжарда, Миялдан келип ордурун алып кетишти, жиинтерин аларым жыйылталып калды. Ошо Таладан эле келип алып кетишет. Таладан келип алып, жиинтерин бүттү, Кудай буйрса бүттү. Бүгүн эми чөп базарда чөптүн баасы, пресстин баасы 100 сомдон 150 сомго чейин экен да? Ооба. Бул баа качанга чейин кармалат? Эми мындан ары баа түшөбү же жогорулайбы? Азыр тараза болуп турат. Аварияга байланыштуу болот бардыгы. Тала жайында бардыгы колго кармап калганда 5 сом көтөрүлүп келиши мүмкүн. Эгер таладан жылкылар, малдар талада көбүрөөк жүрүп калган болсо, туруктуулуу баа болуп калат. Демек баягы элдер жайлоодон көчүп келген учурда курук чөп бере баштайт да малдарына. Мына ошол учурда чөп көтөрүлөт. Көтөрүлүп баштайт. Экономдору болсо өздөрү. Былтыркы жылы канча сомго чейин болду пресстер максимум? 180-200 сомго чейин болду. 180-280 Эртең жаздарда арзандап кетти. Сизге рахмат. Ишиңиз илгери болсун. Бар болсун, Кызганчылыгыңыз арта берсин. Кырманыңызга береке берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, тез кабардан сиздер Оштогу мал базарынын жанында сатылып жаткан пресс чөптөрдүн бааларын билдиңиздер. Бул жерде buğdaydın saman presi, ак çöp, andan keyin öte büşüp ketken başbulak ayılının çöbü, andan sırtkarı bedenin 2-3 orumundagı press çöptör satılıp jatat. Baasın 100 сомдон 150 сомго чейин сатып алсаңыздар болот экен. Баарыңыздардын мал чарбачылыгыңыздар арта берсин. Ден соолукта болуңуздар. Эгерде мал чарбачылыгы менен алектенген дыйкан баба болсоңуздар, кырманыңыздар ар дайым мына ушундай пресс чөптөргө толуп турсун. Аман болуңуздар.